Саламатсыңарбы балдар? Андай эмесе силер менен адабият сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы каада салт ырлары, анын ичинен бешик ыры. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты бешик ыры жөнүндө маалымат аласыңар. Бешик ырынын маанисин түшүнө аласыңар. Бешик ырынын обонун угуп билесиңер. Бешик ыры баланы бешикке бөлөө, уктатуу, сооротуу максатында ырдалган. Эне менен баланын мамилесинин сүйүүсүнүн башаты бешик ыры болуп саналат. Ырдын мазмунунда эненин наристесине болгон мээрим толгон жылуу сөздөрү, максат, тилектери камтылган. Баласынын акыл эстүү, өнөрлүү, элге кызмат кылган уул кыздардан болуп чоңоюшун каалаган. Тилектерин, үмүттөрүн образдуу чагылдырган. Бешик ырын энелер гана эмес, кичинекей кыз балдар да жашынан үйрөнүп, кийин эне болгонго чейин эле ал чыгармаларды куурчактарын ойноп жаткырууда, киринтип ичинтүүдө, кичүү бөбөктөрүн кароодо пайдаланып келишкен. Эне баласын бешиктин күүсү менен сооротуп, уктатуу, кулагын ыр менен ачуу, дилин тазартуу максатында жагымдуу обон, жай ыргак менен бешик ырын ырдайт. Бешик ырларында алдей деген сөздөр байма-бай кайталанган. Буга карап алдей ырлары, алдей айтуу деп дагы аталып келген. Энелерибиз бешик терметип отуруп, балдарын жакшы бала болуп чоңойсун деп каалоо тилек айтып, мына минтип ырдашкан. Алдей ырларын эне бала гана эмес, жан жаныбарлар дагы муюп, тыңшап угушкан. Бешик ырлары аларга да таасир эткен. Эмесе кийинки материалга көңүлүңөрдү бургула. Наристем менин аткан ак таңым, жер калым үмүтүм, таптаттуу бал жаным, кичинеге жанган жылдызым, жарыгым, жалыным, күнүм, айым, чырагым, шамым, алдей ай, бөпөм ай, уктай койчу нурум ай, алдей ай, балам ай,
Мына балдар, көрдүңөрбү? Бешик ырына ушинтип магдырап, бардык жан-жаныбарлардын балдары дагы уктап калышат экен. Бизге бешик ырларын ырдап, бизди эризеге жеткирген апаларыбыз аман болушсун дейли. Анда эмесе үйгө тапшырма алгыла. Үйгө тапшырма бешик ырын обуну менен жаттагыла. Эне, бала, бешик деген сөздөрдүн үчөөнүн бирөөнө синквейн түзгүлө. Кийинки сабакта амандашканча саламатта болгула.